Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бирге бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Силер менен балдар биз буга чейин фонетика бөлүмүн өтүп баштаганбыз. Ал эми бүгүн силер менен бирге биз өндөштүк мыйзамы тууралуу кеңири маалымат алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биринчи үндөөлөрдүн өндөштүгү боюнча маалымат аласыңар балдар. Экинчи, бир сөз ичиндеги үндүү тыгыштардын өзгөрүүлөрүн талдап чыгабыз силер менен чогуу. Ал эми үчүнчү, тексттеги сөздөрдөн үндүүлөрдүн өзгөрүшүн таба алабыз. Биз сүйлөгөн учурда сөздөгү тыгыштар бири-биринен бөлүнүп айтылбастан, бири экинчисине айкалышып айтылат. Сөздөгү тыгыштардын мындайча айкалышуусу бири-бирине таасир этип, алардын ортосунда үндөштүктү пайда кылат. Анын натыйжасында сөз ичиндеги үндүү тыгыштар өзүнөн мурунку муундагы тыгыштардын табиятына жараша, оңгу сөздө алгачкы муундагы туунду сөздө мүчөдөн мурда келген муундагы тыгыштарга карата, кийинкилери жоон же ичке, эринчил же эринсиз, жумшак же каткалаң абалга өтүп, бир кылка ыргактуулукка ээ болот. Демек балдар, бир сөздөгү тыгыштардын бири-бирине таасир этип, бир ыргакка ээ болушун үндөштүк мыйзамы дейбиз. Мисалы, берекелерим, үйдөгүлөргө, күлкүлүү, окуучу жана башка сөздөрдү биз мисал катары келтирип айтсак болот. Сингармонизм деген термин бул грек тилинен кабыл алынган. Бизче которгондо син бирге, ал эми гармония окшошуу деген түшүнүктү билдирет. Балдар, анда эмесе силер менен бирге биз жогорудагы үндүүлөрдүн бөлүнүшү боюнча схемага көңүлүбүздү бурабыз. Демек, балдар, үндүүлөр тилдин катышына карай жоон, ичке болуп бөлүнөт. Ал эми жаактын ачылышына карай кең, кууш, ал эми эриндин катышына карай эринчил, эринсиз, үндүн созулушуна карай кыска жана созулма болуп бөлүнөрүн биз жогорудагы схемада көрүп турабыз. Балдар, азыр силер менен чогуу үндүү тыгыштарга мүнөздөмө беребиз. Жоон үндүүлөргө а, о, ы, у, а, о, у тыгыштары кирсе, ал эми ичке үндүүлөргө и, ö, ү, ö, ү тыгыштары кирет. Ал эми эриндин катышына карай эринчил үндүүлөргө у, ö, ү, о, у, ö, ү тыгыштары кирсе, ал эми эринсиз үндүүлөргө а, ы, и, а, тыгыштары кирет. Ал эми үндүн созулушуна карай кыска жана созулма дедик. Демек, созулма үндүүлөргө а, о, у, ү, ö тыгыштары кирсе, ал эми кыска үндүүлөргө а, о, ö, у, ү, и тыгыштары кирет. Ал эми жаактын ачылышына карай кең жана кууш болуп бөлүнөт. Кууш үндүүлөргө и, у, ү, тыгыштары кирсе, ал эми кең үндүүлөргө а, о жана ошондой эле ö тыгыштары кирет. Үндөштүк мыйзамы негизинен эки түргө бөлүнөт. Биринчиси тилдин күүсүнө карай өзгөрүшү, ал эми экинчиси эриндин күүсүнө карата өзгөрүшү же болбосо окшошуусу болуп бөлүнөт. Сөздүн аяккы муунундагы үндүүнүн эринчил же эринчил эмес болушуна карата, ага уланган мүчөдөгү үндүү тыгыштардын да эринчил же эринчил эмес болуп ээрчишип өзгөрүп кетишин
биз үндүүлөрдүн эрин күүсүнө карата үндөшүп окшошуусу деп айтабыз. Эгерде сөздүн акыркы моунундагы үндүү эринчил болсо, ага уланган мүчөлөрдөгү үндүүлөр да эринчил болуп өзгөрүлөт. Мисалы, нокто ла. Демек, ноктолоо сөздүн акыркы моунундагы үндүүгө карай өзгөрүп атат. Ойно ба эмес, ойно бо болот. Көйнөк чан эмес, көйнөкчөн болуп, сөздүн акыркы моунундагы үндүү тыбыш эринчил болгондугуна байланыштуу. Демек, ага уланган мүчөлөрдөгү үндүүлөр дагы эринчил болуп өзгөрүлүп калып атат. Эриндин катышына карай эринчил жана эринсиз болуп бөлүнөт дедик балдар. Жогорудагы мисалдарды карап, биз маалымат алабыз. Сөз ичиндеги үндүү тыбыштардын тил артына жоон үндүүгө жана тил алдына ичке үндүүгө карата үндөшүүсү, үндүүлөр тилдин күүсүнө карата өзгөрүшү же болбосо окшошуусу деп аталат. Эгерде сөздүн акыркы моунунда жоон үндүү болсо, ага уланган мүчөнүн үндүү тыбышы да жоон үндүү боюнча кала берет. Мисалга көңүлүңүздү бурабыз балдар. Аталар. Аталар демек, уңгудагы жоон үндүүгө карай мүчөдөгү үндүү дагы жоон болуп өзгөрүлүп атат. Катлар демек, каттар болуп, унда дагы уңгудагы үндүүгө карай, жоон үндүүгө карай мүчөдөгү үндүү дагы өзгөрүлүп атат. Басма. Мында дагы жогорудагыдай эле жоон үндүүгө карай өзгөрүлүп атат. Тилдин катышына карай жоон үндүүлөргө а, ы, о, у, ал эми ичке үндүүлөргө э, ы, ө, ү тыбыштары кирет дедик. Жогорудагы мисалдарды карайбыз. Калыстардын, тоскоолдук демек, тоскоол уңгусу, дук мүчөсү. Уңгудагы жоон үндүүгө карай мүчө дагы өзгөрүлүп атат. Ал эми ичке үндүүлөргө сүймөнчүлүк, энелерибиз деген мисалдарды келтирсек болот. Кыргыз тилиндеги үндөшүү дайым эле бирдей боло бербейт. Айрым сөздөрдө тилге карай ээрчишсе, ал эми кээ бир сөздөр эринге карай ээрчишпей калышы дагы ыктымал. Мына ушундай бөлүнүшүнө карай кыргыз тилинде үндөшүү мыйзамы экиге бөлүнөт. Биринчиси толук үндөшүү, ал эми экинчиси толук эмес үндөшүү. Биз жогорудагы мисалдарды карайбыз балдар. Демек, алкыш, эбегейсиз деген сөздөр турат. А, ы, жоон үндүү алкыш деген сөздү карайбыз. Ал эми кийинки мисал эбегейсиз деген сөз турат. Анда и ичке үндүү болот. Демек, тилге дагы, эринге карай дагы бирдей окшошуп айтылса, ал толук үндөшүү деп аталат. Кийинки мисалды карайбыз балдар. Толук эмес үндөшүү дейт. Ойчулдар, ошондой эле кусалык деген сөз турат. Ойчулдар деген сөздү ала турган болсок, о, у, а бул тилдин катышына карай жоон үндүү, бирок эриндин катышына карай о, у эринчил, ал эми а бул эринсиз үндүү болгондуктан бул толук эмес үндөшүү болду. Үндүүлөрдүн үндөштүгү кыргыз тилинен башка тилдерде дайыма сактала бербейт. Муну кыргыз тилине башка тилдерден кабыл алынган сөздөрдөн байкасак болот экен балдар. Демек, ал сөздөргө жогорудагы мисалдарды айтсак болот. Адеп, адабият, мугалим, каниет, сармерден, адилет деген сөздөрдү карасак, балдар үндөштүк мыйзамына эмне кылып кеткен? Баш ийбейт. Кыргыз тилинде өзгөрүлбөс мүчөлөр дагы бар.
мисалы башка тилдерден келген мүчөлөр бей, стан мүчөлөрүн айтсак болот. Мисалы беймал, Түркмөнстан, Бейкут деген сөздөрдү алсак болот. Ошондой эле туруктуу мүчөлөр кер, кор, кеч, кызматкер, сүткор, арабакеч, жоокер. Ошондой эле эркелетүү же кичирейтүү маанисин билдирүүчү мүчөлөр ке, бай, тай мүчөлөрүн айтсак болот. Атаке, акебай, жеңе тай жана башка. Балдар, жогоруда мен сүйгөн кесип деген текст турат. Мен азыр силерге ушул текстти окуп беремин. Силер ушул тексттеги тилдин күйүүсүнө карата жана эриңдин катышына карай үндүүлөрдүн өзгөрүшү боюнча өзгөргөн сөздөрдү таап талдайбыз, балдар. Демек, мен текстти баштайм. Мен эң кенжесимин. Агам көбүнчө сүрөт тартып, мен гитарада ойной берчүмүн. Үйүбүздө пианино жок эле. Ошондуктан бөлөк бирөөлөрдүкүнө барып, суранып ойноп жүрдүм. Адегенде Харьковдагы музыкалык мектепте окуп, анан жогорку типтеги музыкалык окуу жайын бүтүрдүм. Атам 1935-жылы дүйнөдөн кайтты. Ошондуктан музыкалык мектепке мугалим болуп иштөөгө туура келди. Мектептин директору мени жактырып, жаштыгыма карабастан фортепиано бөлүм башчылыгына дайындап койду. Бирок көпкө иштеп бере алганым жок. Харьков консерваториясына кирип окуй баштадым. 4-курсту бүтө жаздап калганымда согуш чыкты. 1941-жылдын 21 күнү Кыргызстанга эвакуацияланып келдим. Бул жердин жаратылышында кыйын учурда бир тууганча кучак жайып тосуп ала турган кыргыздай меймандос эл бар экенин мурда билген да эмес элем. Өзүм туш болгон ар түркүн адамдардын мамилелерине ыраазы болуп, бул элге жан аябай бир иштеп берейинчи деген ойго келдим. Ал кезде иш чачтан көп болуучу, адистер жетишпейт. Демек, балдар, жогорудагы текстте карайбыз. Үндүүлөрдүн тилдин катышына карай жана ошондой эле эриңдин катышына карай кайсы сөздөр өзгөрдү? Азаматсыңар өзүңөр байкагандай. Кенжесимин деген сөз турат. Берчүмүн, үйүбүздө, бүтүрдүм, мектептин, 4-чү, мамилелерине жана башка сөздөрдү ошол үндүүлөрдүн тилдин жана эриңдин катышына карай өзгөрүшү боюнча мисалдар келтирилген. Балдар, анда эмесе бүгүн силер менен сабагыбызды бышыктоо иретинде силерге бир нече суроолорду берейин. Биринчи, үндөштүк мыйзамы деген эмне? Экинчи, үндөштүк мыйзамынын түрлөрү канчага бөлүнөт жана кандай болуп? Биз бүгүнкү сабактан биле алдык, Ал эми үчүнчү, силер бүгүнкү сабакта силер өзүңөргө эмнени ала алдыңар? Силерге үйгө тапшырма, балдар. Үндүүлөрдүн тилдин катышына карай өзгөрүүсүнө 2 мисал жана ошондой эле эриңдин катышына карай өзгөрүүсүнө 2 мисалды ойлоп жазып келесиңер. Биздин сабагыбыз мына ушуну менен аягына келип жетти, балдар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.